Саламатсыздарбы, урматтуу каналымдын көрүүчүлөрү жана угармандары. Жашоо окуялары каналына кош келиңиздер. Бул ирет сиздерге реалдуу турмуштан алынган, ар бир адамды терең ойго салган, ата-эненин кадырын түшүндүргөн таасирдүү окуяны сунуштайбыз. Каналга катталып, лайк басып, өз пикириңизди калтырууну унутпаңыздар. Алыскы Токтогул районунун чакан айылдарынын биринде Асыл апа жалгыз уулу Канат менен жашачу. Канаттын атасы ал кичинекей кезде эле кырсыктан улам каза болуп калган. Асыл апа уулун эч кимден кем кылбай чоңойтуу үчүн күнү түнү тикмекчилик кылып, коңшулардын кийимин тигип, жайлоодо май курут жасап сатты. Канат мектепте эң мыкты окуган окуучулардан болчу. Апасы канчалык чарчабасын, ар дайым уулунун сабагын көзөмөлдөп, таңга маал туруп ага ысык чай даярдап берчү. Балам Канат, сен окушуң керек. Шаарга барып чоң адам бол. Мендей болуп өмүрүң мээнет менен өтпөсүн деп кулагына куюп өстүрдү. Канат да энесинин мээнетин актоого сөз берип, мектепте алтын медаль менен аяктап, Бишкектеги эң беделдүү университеттердин бирине грантка тапшырды. Ошол күнү Асыл апа сүйүнгөнүнөн ыйлап, айылды чакырып чакан той берип, уулуна ак батасын берген эле. Шаарга келгенден кийин Канаттын жашоосу таптакыр өзгөрдү. Ал зээндүү болгондуктан окуун аяктаары менен эле эл аралык компанияга жумушка кирип, бат эле көтөрүлдү. Убакыт өтүп, өзүнүн жеке курулуш бизнесин ачты. Акча дарыядай агып, шаардын эң кымбат районунан заңгыраган баатирлерди кымбат машиналарды ала баштады. Бирок акча менен бирге Канаттын мүнөзү да өзгөрө баштады. Ал шаардагы эң колунда бар, эрке өскөн Нургүл деген кызга үйлөндү. Нургүл байлыкта чоңойгондуктан айылдыктарды, жөнөкөй адамдарды карай албай текебер кыз болчу. Айылда жалгыз калган Асыл апанын кан басымы көтөрүлүп, муундары сыздап ооруп, жалгыз жашай албай калганда, Канат аны шаарга өзүнүн заңгыраган үйүнө көчүрүп келди. Башында баары жакшы сыяктуу көрүнгөнү менен, чыныгы тозок дал ушул жерден башталды. Асыл апа шаардагы заңгыраган үйдө өзүн ашыкча сезе баштады. Унутчаак болуп, буттары жакшы баспай калгандыктан, кээде идиштерди сындырып, же полго тамак төгүп алчу. Келини Нургүл ар бир кадамын аңдып, күн көрсөтпөй баштады. Канат, апаңдан тажадым. Үйдөн байыркы жыт, дарынын жыты аңкып бүттү. Кийингенин карачы. Менин курбуларымдын алдына мени уят кылды. Же апаңды бир жерге жайгаштырасың, же мен балдарды алып кетем деп, Нургүл күн сайын чатак чыгарчу болду. Канат башында жубайына каршы сүйлөп жүрдү. Бирок убакыт өткөн сайын анын да абийири сокур болуп, байлыкка, аялынын эркелигине азгырылды. Энесинин оорусу, анын арыз арманы Канатка жүк сыяктуу көрүнө баштады. Күн суук, күз болчу. Жаан тынбай нөшөрлөп жаап жатты. Канат энесинин бөлмөсүнө акырын кирип, көзүн качырып сөз баштады. Апа, сизге бул жерде зээригиштүү болуп жатат окшойт. Шаардын чет жакасында абдан жакшы дарылоо борбору бар экен. Ал жерде карыялар эс алат, дарыгерлер 24 саат карайт. Сизди ошол жака 1-2 айга жиберейин деп жатам. Эс алып келесиз. Асыл апа уулунун калп айтып жатканын анын көзүн качырганынан эле түшүндү. Эненин жүрөгү каныйлап турду. Бирок ал жалгыз уулунун үй бүлөсү бузулбасын, Канат кыйналбасын деп унчуккан жок. Мейли балам, сен капа болбосоң болду. Жылуу кийимдеримди салып кой, барайын, деди титиреген үнү менен. Асыл апа шаардын чет жакасындагы эски карлар үйүнүн босогосун аттаганда, айлана муздак жана капалуу көрүндү. Канат энесин чакан бөлмөгө калтырып, тез кадамдар менен чыгып баратканда, энеси артынан чакырды. Канат балам, эшикти катуу жаппачы. Караңгыдан коркконумду билесиң го. Мени ойлоп капа болбо,
аман болсоң болду. Канат аркасын карабай эшикти катуу жаап чыгып кетти. Энесин карлар үйүнө таштап келгенден кийин Канаттын жашоосунан кут да береке да качты. Арадан 3 ай өтпөй анын бизнеси капысынан банкротко учурады. Маанилүү келишимдер үзүлүп, өнөктөштөрү миллиондогон карызга олтургузуп кетти. Канаттын карызы көбөйгөндө аялы Нургүлдүн да чыныгы жүзү ачылды. Ал карыздарды төлөөдөн качып, Канатты жалгыз таштап, балдарын алып, чет өлкөгө кетип калды. Банк Канаттын чоң үйүн, кымбат унаасын карыз үчүн камакка алып, сыртка кууп чыкты. Канат муздак, суук, чакан ижара бөлмөдө жалгыз калды. Кечээ эле айланасында айланчыктаган досторунун бири да чалууга жооп бербей коюшту. Күндөрдүн биринде Канат катуу ооруп, денеси күйүп чыкты. Бычак сайгандай ичи ооруп, ордунан тура албай калды. Суу сунарга, чекесине чүпүрөк басарга эч ким жок болчу. Ошондо гана ал мурда айылда ооруп калса, энеси түнү бою кирпик какпай, айланайын балам, сенин ооруңду мага берсин деп ыйлап, Кудайга жалынганын эстеди. Канат бөлмөдө жалгыз өкүрүп ыйлап жатты. Эртеси эртең менен Канат эптеп туруп, карлар үйүн көздөй чуркады. Ал энесинин бутуна жыгылып, кечирим суроону, аны канчалык кыйынчылык болбосун өз жанына алып келүүнү чечти. Карлар үйүнө атып кирип, 12 бөлмөнүн эшигин жулкуй ачты. Бирок керебетте энеси жок, үстүнө ак шейшеп жабылып турду. Нөмөттөгү кары медайым Канатты көрүп, көзүнөн жаш аккан абалда мындай деди. Канат, кечигип калдың балам. Апаң кечээ түнү соңку демин чыгарды. Ал киши күн сайын терезеден жол карап, сени күтчү. Уулум жумуштары көп, келет деп, сени бир да жолу жамандаган жок. Өлөр алдында колу калтырап сага ушул кат менен эски жоолугун калтырды. Канаттын дүйнөсү аң-таң болду. Ал катты ачып окуй баштады. Саргайган кагазда эненин акыркы сөздөрү жазылган эле. Менин каралдым жалгызым Канат. Сен келбей калсаң да мен сенден капа болбодум. Мени ушул жерге таштаганың үчүн өзүңдү күнөөлөбө. Мен сени эбак эле кечиргем. Келиниме да капа болбодум. Сен бактылуу болсоң, мен асманда да тынч болом. Аш тамагыңды, убагыңды ичип, өзүңдү жакшы кара балам. Мен сени жакшы көрөм. Канат энесинин жыты сиңген эски жоолукту бетине басып, карлар үйүнүн муздак болунда солуктап өкүрүп ыйлап жатты. Бирок эми баары кеч эле. Ал энелик мээримди, анын ыйык дубасын эми эч качан кайтара албайт болчу. Урматтуу угармандарым, ата-энебиз биздин бейишибиз. Алардын кадырын аман турганында билели. Байлык, бийлик, аял же күйөө келет кетет. Бирок эне кайра кайрылып келбейт. Өкүнүч кечигип келбесин. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Кийинки таасирдүү видеолордон көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.